Урматтуу жоокерлер, урматтуу кызматкерлер. Быйыл 2025 жылы биздин мамлекетибиздин деги тарыхый жылдардын бири болду. Себеби быйыл биз Тажикстан Республикасы менен бүткөн биздин чегараларыбызды инженердик чегара инженердик коммуникацияларын кура баштадык. Жана ошол жумуштарды ийгиликтүү аяктадык. Ошол жумуштарды жүргүзүүдө биздин чегара кызматы, аскер кызматкерлери, ички иштер министрликтин кызматкерлери, өзгөчө кырдаалдар министрлигинин кызматкерлери, улуттук коопсуздук мамлекеттин кызматкерлери жана башка биздин кызматкерлерибиз өтө чоң жумуштарды аткарышты. Ошондуктан сиздердин кылган жумушуңуздарды эске алып, жасаган кызматыңыздарды эске алып, урматтуу президентибиз Кыргыз Республикасынын куралдуу күчтөрдүн башкы кол башчысы Садыр Нуркожоевичтин жеке тескемеси чыкты. Ал тескемесине ылайык ушул жумуштарга катышкан ар бир кызматкерге сыйлоо акысы чыкты. Бүгүн ошол урматтуу президентибиздин тескемесине ылайык 30 миллион сом акча каражаты бөлүнүп берилди. Ошол акчалар ар бир кызматкерге жетиш керек болот жана ошолорду биз теңдеп бөлүп беребиз сиздерге. Эми бул жумуштардын эмне үчүн биз ушундай сиздерге мамиле жасап атабыз? То есть президентибиз жылуу мамиле жасап атат. Себеби демаркациялоо иштери, чегараны демаркациялоо иштери бул мамлекеттин негизги кызматтарынын бири. Биздин мамлекетибиз бүгүнкү күндө өзүнүн чегарасын, өзүнүн территориясын толук бойдон чектеп, кайсыл биздин территорияда экенибизди аныктап, чыныгы суверендүү мамлекет экенибизди далилдеп отурабыз. Ошондуктан урматтуу кызматкерлер, бүгүнкү күндө жасаган жумуштардын негизинде ушу Тажикстан Республикасы менен биздин чегараны чектөөнүн демаркациялоонун негизинде бүгүнкү күндө жүргүзгөн жумуштар 150 километр жерге инженердик коммуникациялар тартылды. 180 километр жерге жолдор курулду. Ошол жумуштардын Баткен облусундагы 80% бүттү. Эми калган жумуштарды март айынан баштайбыз. Март айынан баштап кийинки жылы толук бүтүрөбүз. Андан сырткары дагы алдыңыздарга жаңы тапшырмалар. 2026 жылы Тажикстан, Өзбекстан республикалары менен болгон чектешкен аймактарыбызды толук бойдон демаркациядан өткүзүп бүтүшүбүз керек. Бул деген ошол чегараларга чегара инфраструктурасын, инженердик коммуникацияларды жасап толуктап бүтүшүбүз керек. Президентибиздин биздин алдыбызга койгон тапшырмасы ушундай. Ошондуктан азыркы күндө январь, февраль айларында даярдыкты көрөсүздөр. Март айынан баштап экиге бөлүккө бөлүнөбүз. Биринчиси Тажикстан Республикасы менен демаркациялык иштерди бүтүрөсүңөр. Экинчи бөлүк Өзбекстан Республикасы менен демаркациялык иштерди бүтүрөбүз. Демек бизге көбүрөөк күчтөр керек болот. Демек бизге көбүрөөк кызматкерлер керек болот. Ушул маселени мына сиздердин алдыңыздарда чегара кызматынын директору генерал-майор Алимбаевдин алдына ушул жумуштарды коюп кетемин. Кудай буйрса, эмдиги жылы биз 2026 жылы жылдын аягына чейин толук бойдон мамлекетибизди чектөөнү, мамлекетибиздин территориясын чектеп бүтүп, биздин мамлекетибизди толук бойдон кайтарууга алабыз. Бул деген мамлекеттин коопсуздугун сактоого, ички тышкы коопсуздугун сактоого негизги маселени биз аяктайбыз. Мындан ары чегараларыбызда коңшуларыбыз менен чогуу, биргеликте эч кандай кагылышууларга, конфликттерге барбастан чогуу ошол инженердик коммуникацияларды коргоп, колдоп, ошолордун иштөөсүн камсыз кылып, сиздер менен бирге чегараны коргойбуз. Буюрса мындан ары бизде жанагыдай
konfliktler, ızıçuu, uruş talaşlar bolboyt degen ümittöbüz. Oşonton dagы bir jolu sizlerden kılgan jaş hizmatыңızlarga ıraatçılık bildirүү menen urmаттуу президентибиздин атынан sizlerge ар бириңиздерге ыраатчылык рахматын айтабыз. Рахмат барыңыздар. Акчалай сертификаттар менен сыйлансын Кыргыз Республикасынын Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин Баткен облусу боюнча башкы башкармалыгы 80 000 сом. Сертификат алууга келди. Куттуктайм. Тесол. Чегара кызматынын 2001 аскер бөлүгү 1 миллион 150 000 сом. Жолдошторго 2001 аскер бөлүнүнөн сыйлоо алууга Баталган Жусуп келди. Куттуктайм. 2051 asker bölügü 2 milyon 640 bin son. Жолдошторго 2051 аскер бөлүнүнөн полковник Данышпанга сыйлык алууга келди. Куттуктайм. Çegara kızmatının 20-23 asker bölügü 3 milyon 390 bin son. Жолдошторго 20-53 аскер бөлүнүнөн подполковник Алпай сыйлык алууга келди. Куттуктайм. Ата мекенге кызмат кылам. Рахмат. Çegara kızmatının 20-57 asker bölügü 4 milyon 850 bin son. Жолдошторго 20-57 аскер бөлүнүн командир полковник Исламов сертификат алууга келди. Куттуктайм. Ата мекенге кызмат кылам. Рахмат. Çegara kızmatının injinerlik başkarmalığı Жолдошторго полковник сертификат алууга келди. Куттуктайм. Ата мекенге кызмат кылам. İçki İşler Ministerliği'ne Atayın Balıktağı Polku 1 milyon 60 bin son. Жолдошторго Атайын Баттан полкун командирinin орунбасары Максуттуу Тилгачов келди. Куттуктайм. Ата мекенге кызмат кылам. Рахмат. İçki İşler Ministerliği'nin içki askerlerinin 77-07 asker bölügü 2 milyon 140 bin son. Жолдошторго 74 аскердин командири полковник Итигул сыйлык алууга келди. Куттуктайм. Ата мекенге кызмат кылам. Özgoço Kırdağlar Ministerliği'nin Batken Oblusu boyunca başkarmalığı 1 milyon 110 bin son. Жолдошторго Баткен облустук башкарманын башчысынын орунбасары сыйлык алууга келди. Куттуктайм. Урматтуу президентибиздин ошол сыйлык акыларын колуңуздарга алдыңыздар. Мындан ары дагы мамлекетибизге ачык, даана, таза, ак дил менен, берилгендик менен кызмат кылууну ар бириңиздерден талап этемин. Рахмат барыңыздар.